Кыргыз элибиздин бактысына жаралган чыгармалары ааламга кулач чайып, элибиздин атын алыска тааныткан, эл ичинде урматка бөлөнүп, тарыхта аты алтын тамгалар менен жазылган атактуу улуу жазуучубуз болгон Чыңгыз Айтматовду кимдер гана билишпейт. Дүйнөнү калем менен багындырган залка жазуучубуздун колунан жаралган көркөм чыгармалары элдин калың катмарына сиңип, кыргыз адабиятына көнөргө салым кошкон. Анын ар бир чыгармасынан азыркы коомдогу болуп жаткан эң көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыккандыгын байкасак болот. Мына ошондой чыгармаларынын бири Тоолор кулаганда аттуу романы болуп эсептелинет. Бул чыгармада автор эң биринчи адамдын турмушундагы кезигүүчү сыноолорго кагылып, жана ошондогу адамдын ичинен майнап чыкпай, же өмүрүндө жолуккан сүйүүсүнө жетпей жабыркаган ички дүйнөсү жөнүндө, ошону менен бирге эле Жаабарстын да ушуга окшош тагдырга туш болуп, башкача айтканда эки каармандын тең жашоонун көп жолку соккусуна урунуп, экөө тең жашоодон түңүлүп, бири сүйүктүүсүн тартып алган адамды жек көрүп, бири айланасындагы жан-жаныбарлардан тажап, акыркы бул эки окшошкон тагдыр Моло Таш үңкүрүндө жолугат. Экөөнө тең ок тиеп, жарадар болуп, бир жерге жатып калышат. Бул үңкүрдөн тагдыр жолуктурган жаныбар менен адамдын каны кошулуп агып, жан беришет. Бул окуялар менен бирге эле сейрек кездешчү илбирстерди кыргыздар өздөрү атайын чет өлкөдөн арабтарды чакырып, аңчылыкка чыгарып жатышканы чыгармада козголгон проблемалардын эң олуттуусу болуп эсептелинет. Албетте, азыркы убакта бул жаныбарлар кызыл китепке киргизилип, кыргыз жеркесинде илбирстердин саналуу гана калгандыгы баарыбызга белгилүү. Чыңгыз Айтматовдун бул чыгармасы 2006-жылы жазылганы менен бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн актуалдуулугун жоготпой келет. Анын себеби залкар жазуучубуздун сөздөрүнүн корчтоолугу, көркөмдүүлүгү, турмуш менен байланыштуулугу жана ошондой эле элге жеткиликтүүлүгү менен өзгөчөлөнүп жазылгандыгында. Ушундай көрөгөчтүк менен жазылган чыгармасы элдин жашоосуна жана ошондой эле элдин аң-сезимине терең таасир берди деп ойлойм. Кыргыз элинин философиялык ой толгоолору, турмушка болгон көз карашы Айтматовдун бул чыгармасынан даана байкалат. Жаратылыштын жан шериги болгон кыргыз тоолордун бийик чокуларында байырлаган жан-жаныбарларыбызды, тагыраак айтканда, ак илбирстер бизге, жаратылышка маанилүү экендигин жана аларды коргошубуз керектигин таасын билдирген. Кыргыз жергесинде кылымдар бою калыптанып, өсүп, өрчүп жашап жаткан жаратылышыбыздын көркү болгон жаныбарларыбызды коргоо боюнча иш-аракеттерибизди бул роман жазылгандан кийин жаңы баскычка көтөрүлдү деп ойлойм. Себеби азыркы күндө ак илбирстерди коргоо жөнүндө форумдар өткөрүлүп жатат жана жыл сайын ак илбирстер күнү белгиленип, ага карата ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп келет. Мындай деңгээлге жетишибизге Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда чыгармасы чоң роль ойноду десек да болот. Ким билет, балким жазуучу бул чыгарманы жазбаганда, ошол кездеги элибиздин аң-сезиминде жаратылыштагы бул жаныбарларды өлтүрбөй, тескерисинче коргоо керек деген түшүнүгү жок болгондо, ал жаныбарлар бул күндөргө жетмек эместир. Андыктан бир гана ак илбирстер эле эмес, деги эле жаратылыштын баардык баалуулуктарын коргоп, жаратылышыбыздын учурдагы абалына жана келечегине ар бирибиз кам көрүшүбүз зарыл деп ойлойм.